Ассаламу алейкум. Алатоону жер деген намысты колдон бербеген. Өнөр дегенде ичкен ашын жерге койгон, конок келсе жалгыз аттын жүгөнүн шыпырып алып сойгон улуу урматтуу кыргыз журтчулугу кандайсыздар? Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү Ильяс Иманалиев агабыздын Кайф заман аттуу чоң программадагы концерти старт алды. Орундукка отур электер, кечигип келгендер акырындап бат-баттан жайгаша бериңиздер, орундуктардан орун алыңыздар. Демек, сиздер даяр болгон болсоңуздар, биздин команда чыгармачылыкта даяр. Маанайлар кандай, Бишкек? Азаматсыздар, колдоп кубаттап олтуруңуздар. Раматылык Рахман Разыков агайым айткандай, залда талантты сыйлабаган 5000-6000 адамыбызды чыгылып олтурганга караганда, өнөрдү сыйлаган, талантты баалаган 600-700 адам андан артык деп айткан. Мен ойлойм, бүгүн өзгөчө өнөр сыйлаган, маданиятты бийик койгон адамдар келди деп. Кош келипсиздер дагы бир жолу. Бүгүн эми Ильяс агабыздын концерти. Ильяс Иманалиев деген агабыз ырчы, куудулуу оончу, көп кырдуу талант. Азыр алдыңкы 3 сааттын ичинде сиздер өзүңүздөр кандай өнөрлөргө ээ экенин өз көзүңүздөр менен көрөсүздөр, баалайсыздар, баа бересиздер. Бүгүнкү концерттин алып баруучусу менин атымдагы Ильяс, фамилиябыз жок, Крутой деп койгонбуз чыккандан бери. Кудайга шүгүр, биз дагы Рахман Разыков агайыбыздын эң акыркы шакирттеринин бирибиз. Ошон үчүн фигурага жараша кол чапсаңыздар, өлө сүйүнүп калам туугандар. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деп айтат. Мына ушул 70 өнөрдүн жок дегенде 67 өнөрү ушул агамда бар. Демек, ээси келсе, бээсин бер деген кыргызда жакшы сөз бар. Мен сиздерди көп күттүрбөйүн дагы. Сахна төрүнө бүгүнкү концертибиздин ээси, бүгүнкү майрамдын ээси, бүгүнкү кеченин ээси. Сиздерден дүркүрөгөн кол чабууларыңыздардын коштоосунда Ильяс Иманалиев агабызды чакырабыз. Баштагыдай аракты ичпей калдым сүйүнчү, аялымдын жемесин укпай калдым сүйүнчү, аялымдын урушун укпай калдым сүйүнчү. Борбор кала Бишкектин ортосунда сүйүнчү, спорт сарай Кожомкулдун сахнасында сүйүнчү, сентябрдын 8-и концерт берем сүйүнчү, сентябрдын 8-и отчет берем сүйүнчү. Келип көрсүң тамаша, чындыгына жараша, 1000 сом болду бир билет сатылууда кассада. Даярданып жүрөмүн, күлкүм менен күтөмүн, даярданып жүрөмүн, баарыңарды сүйөмүн. Сіздерге рахмат. Сіз бұл не кийmiş акен? Не кийmiş екен? Жоқ, мен сізді мындай жақшыға мақтап шақырып отпаймын. Ырчы, оңчы, жігітке 70 өнөр аздық қылады. Жоқ дегенде ошол 70 өнөрдүн 67 ушул агамда бар. Сахнада Ильяс Иманалиев деп чакырсам, кебетеңиз бар аке. Не кийmiş бұл енді? А не отыр кийген? Жоқ, мен сізден артист деп шақырып отқаннан кейін, бүгінгі концерт сіздік болып отқаннан кейін, мындай артист болса киім шықпайсың, жалтырап дегенде. Артист деп чакырдың ба? Артист деп чакырдым. Артист деп чакырган болсоң, 20 жылдан бери ушу кийимде. Башка кийимде. Жоқ, енді жоқ дегенде башталышында деймін. Азыр қоқсынан концертіңіз менен құттықтап
сіз менен учурашпаса кандай болот деп атпайбы? Учурашканбы? Мисалы мына концертиңиз менен куттуктайбыз, жеке концертиңизге ийгилейт деп. Неудобный го? Учурашканды сен эле билбейт экенсиң, калган баары эле билет. Кантип учурашасың? Кантип учурашасың? Жакшы экен, Болду, көп кармай бербей көрүп каласың. Жок, мындай кылыңыз. Мен сизди кайра баштан чакырайын. Бүгүн сиздин күйөрмандарыңыз келди. Жылтырап кийип. Сиздин күйөрмандарыңыз келди мындай. Жакшы чакырайын, Шестер мындай. Кызым, Келиңиздер эми могу азырдагы Ильяс агабызды чакыралы, кимдин формасын кийип атат деп. Аны өзү келиңиз, кол чаап тосолуңуздарчы. Sizgечи мындай сөз деле таасирин тийгизбейт экен да. Тийгизсе 20 жыл мурда тийгизет эле го. Жок, мындай свет эле өзгөрбөсө, мейли, сиздин эми ушул боюнча жакшы көрөт, ушул образыңыздан тааныган дегендей, бирок эми бүгүн концерт болуп аткандан кийин ичпейли койсоңуз болмок экен да. Ким ичти? Сиз жыттанып атпайсызбы мага? Менби? Ооба, ичкен жок. Айланай мага жыттанып атат экен. Ой, мен ичкен жокмун. Эмне кылдыңыз ана? Жудук. Кимдер менен жуудуңуз? Өзүм жалгыз талдын жанында туруп жүрмөк менен балдар менен жуудук да. Жок, мындай эмнеге кайф кылып жүрөсүз дейм да, мен кыйналып атам концертти баштайын канчадан бери. Элдер кол чаап сурап атат депчи. Айланай, азыр эмне кайф кылсаң дагы заманга жараша болуп атабы? Заман эмне болуп калды? Мына бүгүн концерт көрүп бир кайф кылып кетейин деп келдиңерби? Сиздерди концерт көрүп кайф кылып кетсин деп кайф болуп турабызбы? Жок, дагы эмнеси кайф болуп атат? Айланай, заманың кандай карап болса, ошого карап кайф кыла бериш керек экен азыр. Мисалы, Мына азыр заман өнүгүп, мына шаарларыбыз оңолуп, асфальттарыбыз тегизденип калды. Мурда адыр-гудур жолдо жүрө элек. Азыр тегиз асфальтта жүрүп кайфпи? Көчөгө светтер тартылып, кечинде деле күндүзгүдөй басып жүрөбүз, кайфпи? Кайф. Анча жерлер күтпөй, пробка, кайф бул деле. Кайф. жок. Мына окуу башталды, балдарыбыз окууга келди, студент болуп шаарда жүрүшөт, кайф кылып, кайфпи? Кайф. Анча-мынча кыздарыбыз деле көчөдө ар жерлерде кайф кылып жүрөт, кайфпи? Кандай кыздар? Дейди кыздар. Ильяс Иманалиев. Фигурасын көзгө салып, көчөлөрдү кыдырышат дейди кыздар. Жигиттерге тик карашып, көзү менен чакырышат дейди кыздар. Машиналуу жигит болсо, аналдаган сулуу болсо дейди кыздар. Бар тапканын чачкан болсо, ага жаккан кыздар болсо дейди кыздар. Дейди өтөт жаштык, артта калды мындай шаттык дейди кыздар. Өмүр өтүп баратпайбы, тандагыла бир жубайды дейди кыздар. Өтпөй калып соодаңыздар, уят болуп турбаңыздар дейди кыздар. Жашың өтсө карадалы деп айтышат, элдин баары дейди кыздар. Өмүр өтөт жашоо кыска, убактылуу ойноп жырга дейди кыздар. Аны арбап муну алдап, жигиттерди кетет жандап дейди кыздар. Бул жашоону унутпайлы, келечектүү жубайларды дейди кыздар. Тандап тапкан таз болот дейт, тамашага зар болот дейди кыздар.
14 yaştık, artta kaldı mınday şattık deydi kızlar. Ömür ötüp baratmaydı, tandağıyla bir cubaydı deydi kızlar. Ötpey kalıp soğudanızlar, huyat bolup turbanızlar deydi kızlar. Yaşın ötse kara dalı, dev aytışat eldim barı deydi kızlar. İlya kıramadınız. Kurulaysın. Hazır bağırınızlar, oynanıp oturasızlar. Şimdi öyle ırgaydı eken. Özün razmerinde kastım giyip çıksa жақшы olma eken de oynanıp oturasızlar da. Uşunu bağırın sizler bu bakar o. Köşeden görgende de, "Jana çoğun kastımın kayakta durat. Çoğun kastımın sağa sonun çaraşat. Çoğun kastım sağa ölün." Devatı. Sizlerin sözünüzden bile buna çoğun kastımda giyip gönüp kalıp kişineke kastımı giysem büyüğünü kastımı giygen ne olmuyor ben yeme. Kastımın razmerim ben aytım da kastım sağa жақшы жарашат деп. Амнеге içken sağa жақшы жарашат деп айтасың ha? Sağa içken ölür жарашат da içken sağa sonuna oturat da деп атып, силердин сөзүңөргө кирип атып, запойго чекtirdim o çektim. Uşu zapoyda çürü anam bildim. Erkek nege zapoyga girip ketedi? Köpsü. Erkekler zapoyga girip ketişti ya. Geçip koygun ayollar sizler sebepçi olup geçken. Bir yaşınakay dostlar menen mas bol, kayıp bol uyuge gelesiniz 3 jarımda. Koşnalar bilip kalmasın, uyan bol kalmayla girip ket kılayın, tınç girip ket kılayın da uyut çıkmay girip ket atsam paradan kurtanım. Ama ne kılış gerek? Girip çatış gerek, paradan takıldatasın. Baradan içinde durup alıp ayağım, "Sen ne?" dese sırtında durup alıp özün yüz çok koşnalar uğur kalmasın dep. Ayağım, "Hiç mi geldin mi? Kuluklu teşiğinden üstesi, araktınca tekese girgizmeyin mi?" Öyle. Üydü tağıp girgenler, rahmat koyarsan, üydü tağıp girgenler. Soğusunda tapmagan teşiki papı ölmasında tağıp görsünler. Şıkala vakit bir teşki tağıp üyleyin desek yettin o şey teşkin narzanda ayağın vurdun çıkart duramı olma. Cinin gele şunday cinin minen açığın gelip teşkiden bolgon bozup ne büyüleysi büyülün içine kuf. Ayağın zıpta öyle soğuk çıplattı da. 10 minuta 15 minutadan keyin özüne gelip alıp büyüsün kargap kalan. Apres! Anam işte uçsuz içkin. Ben sen oğuzum menen üyle de bayttım o oğuzum menen. Oşonluktan hurmatlı ayımlar, biz erkekler içip gelgende, içip geldiğinde üh dep koyucu demeyle. Sebep degende biz hiç otkanda bilir mi ona zakıskan kılıyor sözü üstünde olamaz. Janjaldın bari kayсы жактан чыгат? Janjaldın bari kızganıştan çıgat eken, içkilikten çıgat bu aydan деп koydu. Anda emez eken, kızganıştan çıgat eken. Bir aydamayın şu. Ayağlarga jaman taң kalamda. Büyüge turmuşka çıktılar, büyüge tiydiler. Boldu da tegenden keyin al, seniki de nege kızganasın ya? Aylanıp dele ürülüp dele gelip de dura. Köçede yer düşüp ketip atsak dele şu. Eş jakты karay albaysın da kokuz ketip at bir jakты karasang ele. Ne oldu? Okşoş beken, жақсы kay beken dep сразу başlayın. Ürdan bolmay buladın ayına. Kırkılar uydap katsasang ele, ne oldu? Bir suyun esine düştü dep başlaşады. Men köçede şu ayağım menen erişip ketip atsam, eş jakты karabay barıp kelsem gana tınç elестетесиң, tınç жашайсың da. Men elестетип koyom da şu. Ayağım menen kүйөөсү köçede erişip ketip atsa, жанагы Албазарга жетеленип кетип аткан уйдай эле элестетем. Eş jakты karabay barıp kelsең, tınç barıp келет экенсиң. Ошондуктан кызганычтын бардыгы ушул ырыларыбыздан же болбосо көз карашыбыздан байкалат экен. Андыктан урматтуу агайын туугандар, бири-бирибизден кызганбай жашап жүрөлү. Кызганычтан пайда болгон кош сүйүү деген жакшынакай чыгармамды тартып калалы.
жалған дүйнөнүн жаңылсаң жаман күйөсүң кош сүйүү түссө башыңа айткыла кимин сүйөсүң куйкалайт эки тараптан күйгүзөт жүрөк жарадан көңүлүн кыя албадым биринен бирин кызганам билбеймин неге кызганам жыргалга баттымбы жаштыкта шаштымбы азгырган акылдан адашып калдымбы же ушундай беле адамдын тагдыры жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы бул жалгандан бирисин кыялы бөлөк бириси кызганып жүрөт бириге албай оюбуз болдуго жолубуз бөлөк болдуго жолубуз бөлөк жыргалга баттымбы жаштыкта шаштымбы азгырган акылдан адашып калдымбы же ушундай беле адамдын тагдыры жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы бул жалгандан жыргалга баттымбы жаштыкта шаштымбы азгырган акылдан адашып калдымбы же ушундай беле адамдын тагдыры жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы жыргалга баттымбы жаштыкта шаштымбы азгырган акылдан адашып калдымбы же ушундай беле адамдын тагдыры жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы бул жалгандан Kudul, ırkçı, obonçu, atkaruçu, taksis İlyas İmanaliyev. Allah Taalam bu jigittin üstüne köptөгөн önördü tөгүүрүгүнө байланыштуу ушинтип көтөрөм болуп жүрөт. Рештапандын аксакалы бүгүнкү күндүн бүгүнкү концерттин ээси биздин аксакал табаныбыз дагы бир жолу кол чабуулдырып берем. İlyas İmanaliyev. Thank you. Мына шынтып кызганычтын бардыгы эчкиликтен башкадан чыгат экен. Бүгүндөн баштап ичпейм, варенье менен чай ичем. İlyas. Рахмат. Кадырман кечиңиздер менен кечеги жакында өтүп кеткен 31 август элибиздин эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ден соолук менен эркиндиктин кадырын андан ажыраганда билесин дейт. Ылайым эркиндигибизден Кудай ажыратпаган болсун. Байрамыңыздар менен. Рахмат. Эми Кыргызстан 33кө чыкты деп атышат. Негизи мындай караганда 33кө чыккан бир жигитти элестете турган болсок, Кыргызстан 33 жашта бир жигит, мырза деп коелу. Ушул тарыхында, Кыргыз элинин тарыхында 6 президент элди башкарыптыр. Мен бир нерсеге таң калганым, ушул падышалар эл башына келген сайын, ушул эле Кыргыз элинин кулк мүнөзү ошо падышалардын мүнөзүнө окшошуп туруптур да.
аябай окшош экен. Мисалы үчүн байкагыла 91-жылы 31 августта Кыргызстан жаңы төрөлдү. Жаш жаңы наристе ал кезде билесиздер биздин элибиз аябай маданияттуу болчу. Себеби биринчи президент маданияттуу болчу. Мындай жамбашка бирөө тээп кетсе да кечиресиң, менин жамбашым сиздин бутуңузга тийип кетти деп мындай маданияттуу болчук. Анан мына улумун өкүлдөрү билишет, а кезде пенсия, пособиянын ордуна не берчү эле? Кургак чай, самын, жоолук, бир такыр кереги жок нерсе берчү. Бирок биз неге деп айтпайт элек. Себеби биз жаш болчук да. Жаш болсок каяктан билебиз, берген ала бересиң да. Анан Кыргызстан 14 жылдан кийин биринчи башчыбыз кетип, экинчи башчыбыз келди. Уже Кыргызстан өзгөрдү. Үнү жооноюп, переходный возраст. Бардык нерсени мушту менен чечти. Себеби экинчи падыша дагы маселенин бардыгын мушту менен чечти. Анан Кыргызстан 19-га чыкты. 19-га чыкканда ушу Кыргызстан сүйүүгө кабылды окшойт да. Бир аял киши аралашты. Анан ошо кыз менен Кыргызстан бир жылбы, 1,5 жылдай сүйлөштү окшойт. Анан сүйгөнүнө жетпей калдыбы? Атаңдын көрө, атаң көрө. 6 жыл соктук атаң көрө. Эчтекеден коркпойбуз. Дух кенен, любойун бетке айтып иштейбиз. Кыргызстан ушундай кетти да. Анан көч бара түзүлөт дегенде бир моментте эле шап иманга келип намаз окуп калдык. Элдер менен чартердик рейстерде чогуу учуп дегендей. Азыр эми Кыргызстан менин телосложением окшош боло турган болсо, Кыргызстан азыр 33-тө мындай толуп кетти окшойбуз азыр. Азыр кичине арыктайын деп футбол ойноп атабыз десек. Майрамыңыздарбы? Рахмат. Анан эми ушул футболду биздин падышабыз ойнойт го. Муну көрүп турабыз. Анан негизи карап отуруп мындай салыштырсам мен шахмат деле тууганда бул эки хандын согушунан алынган оюн да. Анан ушул футбол деле туугандар мындай байкап көрсөм Кыргыздын жанагы куда туусу салтынан алыныптыр да. Футбол. Мындай элестетип көрсөңүздөр, футболдо эки курама команда ойнойт. Кудада деле чакырсаң же барсаң курама команда келет. Эч убакта бир атанын баласы, бир эненин балдары, кыздары келбейт. Курама команда. Кызынан бирөө, тайкесинен бирөө, жеңесинен бирөө, жестесинен бирөө. Кадимиде курама команда. Биякта да курама команда күтүп турат. Анан байкап көрсөңөр, мына кудалардын полясында канча арак ичсе мас болбогон, сүйлөсө тилинен чаң чыккандар алдыңкы нападайшыда ойнойт. Туугандардын ичинде канчасы дагы былк этпегендер орто коргоочуда ойнойт. Анан ага туугандардын ичинде мындай аттуу баштуу бирөө жарым болсо, ал варатанын жанында ойнойт. Вратаристер жеңелер. Анан кадимкиде келгенде кудалар бири-бирине падаш таштап, бири-бирине сөз таштап, кадимки тийишип турушат. Кыз тарап тийишет сразу эле, жаманбы жакшыбы, биздин кыздын 2 диплому бар деп ушундай падаш угловойдон тебет. Тепкенде баланын жесеси ушундай головка чыга калат дагы, биздин бала деле жаман бала эмес. Жаманбы жакшыбы, астында үй, үстүндө машинасы бар, дордойдо 2 контейнер бар деп, кадимкидей эле футбол сыяктуу бири-бирине сөз ыргытып турушат. Анан баягы вино ичип атам деп туруп, сок ичип аткандарга кармалып калса, штрафной жол тийе берсе сразу. Анан туугандардын ичинде мас болуп келжиреп кала турган болсо, красный берип полядан чыгарып жүрүшөт. Окшош, ана уча кубок туугандар. Шундай көтөрүп барып турган акырында кубокту Кудага карматат. Болгон эле айырмасы футболдо 90 мүнөттө 1-0 же 1-1 экенин билесиң, Кудалардын футболунда 1 күндөн кийин билесиң. Жеңелер канча десе ошончо. Той болсун агайын. Рахмат. Анан эми биз ушу кыргыз элинин бир сөзүбүз бар, сүйлөсөк, ар дайым эле, конечно, бири-бирибиз суратканда 5 кол тең эмес дейбиз. Анан ушу сөзгө мындай маани берип карадым да, чындыгында туугандар 5 кол такыр тең эмес экен. Себеби 5 башка вазифа аткарат экен. Мына мисалы үчүн мына бармак, бул туугандар жакшылыктын жишаны. Жакшы нерсе болсо кандай экен десең, анан жакшы жери международный. Буну тандабайт бул. Кытайга деле негрге деле көрсөтсөң, жакшы экендигин түшүнөт.
жакшылыктын нишаны да. Болгондо эле бул ылдый карап калбаш керек да. Далыңа чейин айырып коем деген эле маани бул туугандар. Сөмөй. Сөмөй эмне иш кылат? Сөмөй туугандар бул чындыктын белгиси. Чындыгы барган адам эй деп чындыгын карап айтат. Экинчиси бул көктөгү жаратуучу жалгыз деген гана чындыкты айтып туручу сөмөй. Ал эми муну ортон мындай ачуун келгенде эле колдонбосоң кереги жок да. Андай аты жок. Муну өзү айтып турат, аты жок деп. Аты жок, действительно аты жок. Болгондо эле бир жашоодо ушул жана азыркы заманбап салт боюнча үй семьясы бар, жок дегенди гана билгизип турчу шакек тагылып турат. Анан эң таң калыштуусу ооруп калса, ушундан анализ алышат да. Ушундан гана точно диагноз чыгат экен туугандар. Чыпалак не чыпалак? Чыпалак туугандар кичинекей кезде урушуп келе турган болсок, элдешчик экинчи айтпайбыз деп. Чыпалак ошо ишти кылат. Анан да кыргыз салыштырып сүйлөйт го. Бир нерсеге салыштырганда чыпалактай эле экен. Койчу чыпалактай эле. Койчу чыпалактай эле экен деп жалаң ушу кичинекей бытыкый нерсени бул биз чыпалакка салыштырып сүйлөйбүз да. Анан могу 5 тапанын балдары дагы ушу 5 манжага окшошпуз. Экөө менден улуу 83. Экөө менден 85 да. Кичүү. Мен 84. Постоянно төртөө ишти кылат да, кылгылыкты кылып коюп, бирөө жаным келип калса, мени көрсөтүп коюшат мүндөрү. Анан 5 кол туугандар тең болот экен. Мен мунун тең боло турган жерин таптым. Бул тең болуш үчүн бешөө туугандар. Биз ар дайым мумити башыбызды бириктирип, ушинтип жүрүшүбүз керек экен да. Ушундай карайм барыңыздарга. Той болот, тойдун эртеси болот деп кече кошунам той бердилер, рыза болуппуз да. Талаага семичкага суу коюп койдум эле, эстен чыгып кетиптир болу. Кет утам десең эле эми. Семичке эмне болду, той эмне болду, өзүбүз менен өзүбүз болуп эле. Алдыкпы деп келген жеринен алып кете бериптирбиз да. Баш шатак. Баш шатак. Эй! Элиңди көрүп калайын дүрсү. Не кылып жүрөсүң? Качан келдиң? Не кылып жүрөсүң? Эмне кылып жүрбөм, сууга кетип атам, кайда кетип атам? Сен сууду кайда күнү койгонун билесиңби? Кайда күнү койгонун билесиңби сууду? Кече тойдон мурда. Анан эмне болду суу? Койдум. Анан эми барып эмне болуптур семчкалар? Баратам. Жетелекпин аны. Мен барып келдим сууга. Сен Мен барып келдиң? барып кайра келип калдым. Сен барып келдиң? Барып келдим. Не болуптур? Адам башы болуп. Адам как башы болуптур. Элиңди көрүп калайын алкаш түрүң менен карай келди. Не турасың сен? Не турасың сен? Не турасың сен? Адам жан чыгарган эшек. Бир адамдай болбосун, эркектей болбосун. Качан ушундай ичип жүрө бересиң я. Бир эркектей болуп, мен качан бир эркектин жанында жакшынакай болуп жадырап жүрөм. Бир аялдай болом я. Бир элдин аялдарындай болуп ичпедим, жебедим, кийбедим, баспадым, турбадым. Качан ушул алкаш менен алышып келем. Жүрүңдү көрүп кой, өлтүрүп кой, эң башында өлтүрүп. Бир өлтүрүп коюн деп просто бала чакам жетип калбасын деп элим көрүп калайын. Сен муну сүйлөшүңдө жизнь аял болбой калдың го. Аял дагы эркектин жанында аял болот. Сага окшогон нирба немиясанын жанында эмес. Эшикке чыгып эркек болом, үйгө кирип катын болом, ошентип жүрсөм каяктан эркек болом я? Каяктан эркек болом? Турган эркек болуп эле сыртта. Сен ушул турган. Сен эркексиңби ишо, Сен өзүң эркекмин деп ойлоп атасың. Эй, сууң дагы түйүнө жетпей калыптыр. Каяка жетпей калыптыр? Сууң түйүнө чыкпай калыптыр. Сен барып көрүпсүң, бир отура чыгарып койбой эле түйүнө. Чыгарып эле келдим. Сен качан сууң түйүнө жетчү эле даканса өмүр бою эле орто жолдо алып келесиң го. Өзүм эле чыгарып коюп келатам. Күйгөндө дагы ушудан күйдүм эле. Ушу талаада карган оозу жабылбады, анан кийин сенин оозуң жабылбады күйдө. Менин оозум
жабыш үчүн сен настоящий эркек болушуң керек. Азыркы эркектер эмне болуп калгансыңар, я? Аялыңарга ишенесиңер да үйдө отурасыңар, оозуңарды ачып, биз байкуш болсо күндүзү кечке чейин магазинде иштейсиң, кечинде талаага чыгасың, үйгө келип бала карайсың. Бир эркек деген аялдарды аяп койбойсуңар. Эркек сүйлөбө элем. Сүйлөбө. Кайсы бетиң менен сүйлөп атат? Сүйлөбө, бир өлтүрүп коем азыр. Жанды чыгарып бүттүңөр го, я качан бир эркектей болосуңар, качан эркек үйөлүп көрүп калган ачкамардей болгон. Турганын карай көрөй. Итсе деле жукпайт, жеже деле жукпайт, өмүр бою ушуга берип эле атам, ичирип эле атам, жедирип эле атам. Сен сага окшогон ачкамарларгачы тамак да жукпайт. Көрдүңбү, көрүп калат, ичеген көрдүк, карагынан бери. Сен биринчи берчи, анан жугап экен көрөсүң. Мен эмне өмүр бою сага бербей элиңе берип атамбы? Сага эле берип атам го? Качан эле бердиң? Чайпай ичелүү десең турат го, демдеп ал өзүңдө, өзүң жумшайсың го кайра. Алып келесиң, мен таап келип атам, сен кыласың. Ана Ушу ажылдаган эркектер кандай экен түшүнбөйм. Эркек деген аял сүйлөп атканда унчукпай калса, эркек деген ордун билсе, ажылдап аялдар менен катындай болуп айтышат азыркы эркектерчи. Аял менен күчүн чыгарат, тили менен күчүнөн чыгарат. Тили менен айтат, дейт, жини келгенде оозубуз менен сүйлөйбүз, башка эмне кылабыз? Ошондо жок дегенде эркек мындай достойный болуп туруп койбойсуңбу, ажылдабай. Элиңди көрүп калайын, сенди өлтүрүп эле койсо сага окшогон эркекти сага окшогон ненормальдерди Кудай да албайт, аякка барса да жөн жатпайсың да монтип тупурап. Чабайынбы? Чабайынбы? Просто удар жалко да. чаптап айтып коесуңар, өзүңөр түрүп көргүлөчү, чабылып көргүлөчү билерди. Канча жылдан бери, 20 жылдан бери эле чабылып келип атам ушуган. Ушу бир чабылып кетпедиң же. Мен азыр тетякта барып жумуштарды бүтөрүп келем, алып келип жиберип коем. Селейте чабайын бөлүм. Бере кабас. Алкаш. Турганын кара, ушуга эле жыргалай. Үйдө проблема барбы, жокпу, тамак барбы, балдар эмне кийинип атат, ичинип атат, башы да оорубайт. Ушунуку эле кайт заман. Келтек тыгырды бир жерге. Бере кабас мен келиш. Азыр мен барып келгенче ушул семичканы кайтарасың. Бир семичкага чымчык консо башыңды бере кабас. Сен дагы кетип каласың, айттым. Бергесең. Бергел. Кайтарып туруш жерде. Жылбай эш жака мен келгиче. Рекламная пауза. Сериал эле көргөндөй болуп атасыңарбы? Жо, Болсунбек Кайдыгерович, менчи. Сен мен уккандан бир көбөр артык. Мына. Охо. Пай болуп тур бул жагычы. Мына айттым. Бuyur мына өз көзүмөн көрсөтөйүн. Мына дамбалардын бардыгын биз курдук да. Охо, аябай алгылыктуу иштерди жасап атасыздар. Биз курбасак мына ката турган прожектор бирөө чыгып, мунун бардыгы. Бүт ушуну мына биз жасадык бардыгы. Өкмөт сиздер жасадыңыздар. Биз да. Болсунбек Кайдыгерович, ыраазыбыз. Убактыңызды албайбыз. Биз жумуш кабинетке барбайбыз, ушул жерде эле. Жо, ушул жерде эле бат бир 2-3 суроо берем, кайтам. Мейли, кыска. Кыска. Мына Болсунбек Кайдыгерович, сиз айыл өкмөт болуп келгенден бери айылдын ичинде укмуш өзгөрүп болуптур. Кылып атабыз. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Жолдор асфальт болуп калды. Ушул жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Эми мындай да, бул деген жабыла көтөргөн жүк жеңил деген элибизде жакшы сөз бар да, мына ушу турган ак көз, кара көз ушу элдин жардамы менен ушу Кудай буйруса мына кел ушу жасап алалы, бар ушу жолдо өзүбүз эле базабыз деп уюштуруп иштери менен жүрүп, мына элдин жардамы менен марафон кылдык да, акча чогултуп туруп, чак асфальт басып алдык. Азаматсыздар. Эми ушул асфальтка кайсыл жактан каражат алдыңыздар? Элден алдык. Элден? Өкмөт сиздер эмне кылдыңыздар? Биз уруксат бердик. Кыла бергиле деп. Салына берсин деген. Ой, азаматсыздар. Кийинки суроо. Жок, биз уруксат бербесек болбойт эле дал. Уруксат бериш керек. Бердик. Кийинки суроо. Айтсаңыз, могул дамба жөнүндө сүйлөп калдыңыз да?
айылдын так ортосунан бөлүп өткөн 1,5 километрден мындай 3 километр 2 бетке жасалып тур дамба. ооба мындай да Ушуну кандай мындай кылдыңыздар? да өз бизде Кыргызстанда бир мындай түшүнүксүз нерсе бар да мындай бирөө кылмыш кылып аткан болсо ал пока кылмышкер эмес да качан кылмыш кылып бүткөндөн биз көрүп турсак дагы анын кылмышкер экенин айта албай калаган сыяктуу эле сел деле качан келип бизди алып кеткенге чейин реакция кылып отура беришибиз керекпи? Алдын ала. Алдын ала. Азаматсыздар. Ал үстүнө быйылкы жылы көрүп атасың, жаан-жыл болуп, жер-жерлер сел жүрүп атат. Анан кой дедик дагы ушу эл менен чогулуп, мына акчанын күчү менен, элдин күчү менен жашнакай кылып дама куруп койдук. Дамба курдуңуздар. Эми ушул дамбага кеткен каражатты кайсыл жактан алдыңыздар? Элден алабыз топ. Элден. Анан кимден алат элден башка? Өкмөт эмне кылдыңыздар? Уруксат бердик. Дамба салынды. Дамба салынсын деп. Азаматсыздар. Эми өзүңүз эле айткан нерселерден алыс кетпей. О жарыктар боюнча дагы тимеле түнү дагычы күндүзгү күндөгүдөй жүрүп атабыз да. Мындай да өзүбүз биз ушундай бир электр энергияны абдан көп өндүргөн мамлекет катары анан жарыксыз отурсак бул меймандар келсе уят да. Туура. Анан кой деп кой антпейли деп биз жабыла эл менен кошулуп мына татнага кылып түзүп койдук. Аябай сонун болуп калыптыр жаркырапчы. Эми ушу лампочкаларды ийилген жарыктандырууга кеткен каражатты каяктан алдыңыздар? Элден алдык. Өкмөт эмне кылдыңыздар? Уруксат бердик илгерилге деп. Бу айылдын кире беришиндеги арка жөнүндө айтыңызчы, аябай кооз экен да. Ушуну айтса керек деп атканда кире бериште. Кире бериште. Мындай кылдык. Бу сапар биз арканы куруш үчүн элден акча алган жокпуз. Кудайга шүгүр. Кой дедик, кой. Качан болсун ушу кичинекей чоң болуп ар дайым элдерди чогултабыз. Бу сапар элди кыйнабайлы. Мындай жөн эле өзүбүз кылалычы деп мындай долбоорлор жазып, проекттер жазып, ушуну татнакка кылып ишке ашырдык. Аябай сонун болуп калды. Анда ушу элден албасаңыздар, ушу аркага кеткен каражатты каяктан алдыңыздар? 20 жылдыктардан алдык. Тыгыз иштештик алар менен. Өкмөт сиздер эмне кылдыңыздар? Уруксат бердик кура берле деп. Аябай чоң иш кылып атыпсыздар. Биз уруксат бербесек ким кылат? Кыла албайт эч ким, апа. Иш чачтан көп деп коебу. Чачтан көп. Салыштырмалуу. Эми мындай башка нерсеге дагы өтөлү. Өт. Могу талаалар мурда жөн эле мындай кайракы жер болуп жатчы дейт. Мына сен турган жер ошо жерде кайрак жер болчу. Азыр эми эгин карам деген. сизе мына даже мындай мына эгиндин баары өскөн мына. Карачы мына. Тирүү манекен сыяктуу мына. Мына жүзө мына. Бар ушундай эл өзү кылып атат мына. Мына тирүү манекен. Тирүү турбай. Кимсиң? Түшүрөт го. Кимсиң? Сен өзүң кимсиң сен? Киши турбай болобу? Киши турбай. Уят эмес бе? Эмне болду? Могу бутуң түгүнөн өлтүрбөдүңбү айканда бе? Бутуң түгүнөн майканда өлтүрбөдүң, уят эмес бе? Жанатан бери жанап койсо, биз уруксат бербесек, биз уруксат бердик, биз кылдык дейсиңер. Бирөөнүн огородуна келип алып интервью бергенди качан токтотосуңар эй? Жок, Болсунбек Кайдыгерович, мен түшүнбөдүм. Жок, бул кызып калыптыр. Бас бияктан сөйлөшүп. Кандай кызык калат муну? Ильяс Иманалиев, Болсунбек Стакеев, Гүлжайна Атаканова эжекелерибиз болду. Мен алып келем ата, мына жерге олтуруңуз мына. Ушул жерге күн жакшы тиет ата. Көлөкөгө кой. Көлөкөгө коеюнбу? Мына. Жакшы салып турдуңузбу ата? Ооба. Жакшы салып турган болсоңуз, ата ысык чайларды термозга демдеп, тамактардын баарын жылытып, даяр кылып койдум. Мен жумушка кеттим ата. Жакшы олтуруңуздар, балдар менен неберелер менен жеп аласыз. Каяка? Жумушка? Жумушка. Качанга чейин ушинтип жүрө бересиң, я? Качанга чейин үйгө келип, үйдүн ишин, катындын ишин кылып, жумушка барып, жумуштун ишин кылып, качанга чейин ушу катындын ишин кылып жүрө бересиң, жашың деле бир жерге барып калды. Өзүң деле бир болоюн деп калдың. Мындай үйлөнсөң болбойбу? Качан мен мындай келиндин колунан чай ичем, ысык чай. Башталды. Башталат да. Жо, эми Кудай буйруса, жакшы кыз чыкса эле ата, мен деле ошону ойлонуп атам өзүчө. Сен жакшы кызды карасаң чыгабы? Жумуш үй болуп жүрө берсең каякта чыкмак эле. Бала. Үйлөнсөң, үйлөн. Үйлөнбөсөң, ортончо акеңе айт, Россияда иштеп аткан акеңе айт. Апаң салып жүрсүн. Айланайын ата. Нормально бир тамак иче албайсың же, бир ысык чай иче албайсың.
Өзүңүз ысытып алың, өзүңүз карап алың деп кетишет. Жо, ата сиз кызык эле кишикенсиз да. Апам өзүңүз жөнөттүңүз го, ортончу байкең бутуна туруп алсын, ага чейин балдарын карап үйдө туруп турсун деп Россияга өзүңүз жөнөттүңүз эле го. Ооба, мен жөнөткөм. Мулантип 6 айга жоголуп кетерин билгенде жөнөтмөк эмесмин. 6 айдан бери эле окат ысытып ийсем, бир нормальный чай ичпеймин, ысык чай ичпеймин. Же бир үйлөнсөң келиндин колунан чай ичет элем, же сен үйлөнбөйсүң. Мен билбейм. Апаңарды эртең мененки самолеттон салып жүрсүң, кечинде ишим бар апаңда. Макул ата, айтабыз эмичи. Мындай ата. Не? О кичинекей неберелерди урбай атасызбы? Ким менби? Ы. Аларды эмнеге урмак элем мен? Жо, эми айтайын дегеним азыр көчөнүн баары камера, анын үстүндө интернет өнүккөн заман. Бирөө случайно телефонго тартып чыгарып ийсе, баланчанын чоң атасы неберелерин уруп атыптыр деп эл журтка уят болбойлу. Ама? Алар мен неберем болуп атса, аларды мен эмнеге урмак элем я? Алар деле аманат да, балдарым мага аманат да, амай. Урбайм деле. Мыйзам чыккан дем ата, болбой калат. Камалып кетишиңиз мүмкүн. Ооба. Ушу мыйзамыңардан эле күйгөндө да ушу мыйзамыңардан күйдүм. Көрүнгөн жеке камера коюп өзүңөрдөн өзүңөр шекип жүрөсүңөр. Акыркы күндөрү өзүм дагы шекип калдым ушу. Ажатканага киргенден дагы корком, ушеке дагы камера коюп койбоду бекен деп тиктеп. Жаман тамашалайсыз ата. Мен кеттим ата анда. Жакшы бар. Тиги экөөнү чакырып кой, анан кийин сен кеткенден мен тиги экөөнү таппай калбай, ийне жоготкондой сыйпалап. Болду, чакырып кой, мен көзүмдүн алдында ойнойсуң. Балдар, Чакыр. таятагар, чоңатагар чакырып атат. Ушул экен карыганда небереге эле отуруп, небере багып эле, небереге эрмек болот экенсиң. Койгула. Койгула, болду. Кой, уят. Урушпагыла. Бар кет, буш. Кетпейм, кайга кетем? Өзүң чоң атаң жокпу? Өзүң чоң атам бар. Бул мен таятам болот. Бар кет, сен үйүңдө. Кетпейм. Эмне кетем? Койгула, урушпагыла. Койгула. Сенин деле үйүң, экөөң тең үйүң. Эле кет деп бири-бириңе эме кыласың, зөкүлөн. Өзүңөн кичине сен аяп койсоң болбойбу? Кичинекей эмес, экөөбүз теңбиз. Экөөбүз теңбиз. Теңсиңерби экөө? Ооба. Канчадан сенден кичине көрүнүп атпайбы? Аяп койсоң болбойбу, ами? Таята бул постоянно эле ушу үйүңө кет дей берет. Мен деле үйүмбү? Ооба, сен деле үйүң. Тайтаң үйү, сен үйүң болмок беле. Ушун деле үйү болуп калат эми, кой сен, кой. Чоң атаң үйүң болот. Кой, болду. Антпен. Сен эле чоң атаң үйү экен. Болду. Мен чоң атаң. Сен деле үйүң. Өзүнчө эле кыйын болуп эле. Болду. Сен. Ооба. Анай, болду. Сиз жокто постоянно урат таята мен мына. Өзүнчө. Мен качан жок болдум? Дагы уруп атат, көзүңүзбү? Иле бар. Сиздин көзүңүзчө да өзүнчө эле кыйын болуп эле. Иле кыз. Жок, кызым. Сен кыз эмессиң. Болду, кыз эмес. Элең турай, чалач. Чарач эмес, кыз. Болду. Көрдүңүзбү? Мен кыз деп атат. Сен кыз эмессиң. Бул деле чаланч эмес. Экөөң тең. Балансың сен. Болду. Эртең апаң келсе. Болду, айланайы. Ушунчалыктан болобу? Мени жутуп коеюн дейсиң го, эй. Болду, ила, болду. Бул жанагы чоң кызымдын баласы. Ата карап турасызбы, Турцияга барып иштеп келе калайын дедиле. Бар дедим. Кол бутуң соомалында бар, иштеп келип ал дедим. Баланы мен карап турам дедим. Турцияга барып алып бир кемпирди багып атат, кемпир апасын. Бул менин колумда. Апаң келсе эртең урушуп, апаң айтып уруш турасың. Болду, ила сен. Бул дагы мен не берем? Бул жанагы кел. Айналайын, кел, отур. Сен отурбай тура берчи ушул жерде. Бул жанагы чоң баламдын баласы. Ата келиниңиз менен барып Европага барып иштеп келели, аябай клубника жакшы болуп атат экен дедиле. Барып клубникаң терип кел дедим. Мен карап турам балдарыңды дедим. Барып келгиле деп. Экөөнү карап атам азыр. Кудайга шүкүр, эми карыганда ушу небереге эрмек эле болот экенсиң да. Ушулар менен ойнойм, ушулар менен ушу жаштык кезим эстейм да. Биз менен тиктокко тартылыңызчы. Койгула, өзүңөр эле тартыла бергиле. Неме кыл? Сен тур, путум уктап калды, тур. Жана эле туруп кетсең болмок.
Özde putunuz cıgaç eken de. 70'ge çıkanda Paxtalı atanı kayaktan gördün mü sen? Sizlerin atan ardı bağımlı atı. Ben düşpeyim sen beni. İyi. Ben düşpeyim. Beni görsetmeye koyat bu. Yo çok öyle düşküle görelim. Arkasına koyulat beni. Arkasına koy olat. Arkana koy olasın. Ben görünmeye kalam. Aldığa koysan hiç kim layık basmaydı da. Ana. Ana. Hey. Da kızgalat gördünüz mü? Bas koyuz. Ne? Oldu. Biz bile koyuz. Ben altında duramam. Yo ekona çok bile gider. Ulan, Çok. ulan, görmem. Bunday. Kaçar dur oğlum. Ben aslında duramam. Ben görünmeye kalam. Kaç diyorum ama. Gör. Hey. Koy. Dökülü kulak. Çok bile Ben gider. yapacağım lan. Çok bile. Çok bile. Oldu. İyi, bir tart olalım. Haysana. Çok adamı çok. Koy güzel mi? Koy güzel. Taytan beni çok mu? Evet. Oğuz üstüne kıyımıldatıp koyuz ha. Neyini tatkanlı yatasın ha rey? Karışarsanız. Taytan siz cöndele bize ayıran durup durasın bu oldu. Хорошо? Oğuz üstüne kıyımıldatıp. Oğuzunuz ile kıyımdattırasın. Oğuzunuz ile kıyımdattırasın. Oğuzun ile? Gitti. Oldu öçür. Koy. Tamam, bir iki tart olsun. Ya kalkıla boldu. Ben çarçadım ya. Taytan dursanız. Dursanız Taytan. Hakkı gücü ol. Hakkı gücü ol. Taytan. Ben çarçadım. Çarşavayı dursanız Taytan. Dayı değil mi? Biz tezkeresin bile kosta mı? Da var. Bakar mıyız? Bir bakayım. Oturuyorum Taytan. Neme kılgıla? Emi. Göstereyim mi? Yok, bana görsetmeyle. Teti gölüküge var, oturup oşa TikTok'lardan multfilm görüp oturup durgan. Men söyleşip olayım. Oldu men söyleşip olayım. Klastaşım Camile'ge çalıp oyuncu kayakta jüret oldu eken. Alo? Kandaysың Jamila? Жақсы жүресің бе? Кеше суға келген екенсің, тим эле жашарып ачылып кеткен екенсің. Учурашып коюнча, тим эле өзүңчө боюң көтөрүп учурашпайсың да. Тамаша. Жүрем, Кудайга шүкүр, неберелер чоңоюп атат, ооба. Кемпирим бе? Şu кемпирим Россияда, Москвада, берки ортончу балам неберелерин балдарын карап атат ал жакта. WhatsApp'tan gelbeysin mi деп жазып жүрсөм, жана күнү мага кыйкырып жүрүптүр, жазып жүрүптүр. Неме, барбайм эми, тиги Жамилең менен жүрө бер деп. Экөөбүздүн мамилебизди билип калган окшойт. Тамаша. Жакшы жүрөсүңбү? Неме? Мен сенден сурайын дегеним башка. Тиги Эргештин 70 жылдык юбилей тоюн качан деп атты эле? Я. Апе, эртең 8-ин, эртең 9-ундабы? Мен октябрдын 9 экен деп жүрбөймбү? Барасыңбы? Болду, мен дагы өтөм. Ошол жерден жолугушабыз. Барганда учурашканда анан кийин жакшынакай болуп учурашып койгун, макулбу? Кечегидей болуп жүрүсүлөр. Макул. Пока, сулую. Эртең. Тиги Эргештин тою эртең турбайбы? Кошумчаны каяктан табам тиги эме? Кашай пенсиядан кечип өлүп аттылы, кошумчаны кайсыл жактан табам? Кошумча. Канбек. Сен эмне бырылдап шырылдап атасың? Не ооруп атасыңбы? Сен şu ооруп атасың бир болсочу. Мурдуң агып калыптыр, Мени карасаң. Сен берип атсың? Сен мурдуң мындай кылсаң?
Ана айттым ғой, температураңдағың бар сенің. Мен айтқам, суға түшпе десем, мына апаңа мен не деп жооп беребиз эми? Мен ооруган жокмун да айта. Ооруп атасың, температураң бар, мурдуң бырылдап шырылдап атат. Міне, апаң сагындыңбы, сүйлөшөсүңбү? Акча салсыңбы? Мага акчанын кереги жок да айта. О мурдуң бырылдап шырылдап атпайбы? Акча сал деп апаңан айтайлы. Эме, сен больницага көрсөтүп койгола. Азыр мен апаңа чалам, сүйлөшүп мен ооруп атам. Мен апамды сагынган жокмун. Эметип болсо макулбу? Азыр апаңа чалайын. Кече эле сүйлөштүк го. Кызым, кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы жүрөсүңбү? Биз дагы тынч, жакшы жүрөм. Небере жакшы чоңоюп атат балалар, жакшы. Өзүң иштериң жакшыбы? Түрк апаң жакшы жүрөбү? Жаныңдабы? Кана берчи Түрк апаңа. Махида Бранайым. Чоксо. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Yalla çokso. Mахида Бранайым, çokso. Yalla. İyi. Kızıma verip koyasın, kızım menen söyleşeyin, iyi. Kızım, tege balang seni sagınganbı bilbeyim da uşul. Tünü menen temperaturası biraz götörülgönдөй olup, apa dep ыйлап çıktı. Больницага апарып көрсөтүп коюн дедим эле, кашайып пенсияны кечигип атканын карабайсың дия. Балаң менен сүйлөшүп койчу. Сүйлөш, апаң менен сүйлөш. Апа кандайсыз, жакшысызбы? Мен ошо 10 күнгө ооруп атат экенмин. 10 миң жейт экенмин. 10 миң сом кассага керек. Балаң заман тамаша көйдө. Ушул балаң температура болуп эле кечинде башкача болуп атат да. 10 миң сом акча салып койсоң ушу балаң больницага апарып көрсөтүп коеюн. Ооба. М-банкым ушул номерде. Макул кызым, мына жакшы. Макул, пока. Чоң ата. Кошумчага чыкты. Мен де ооруймбу. Оорутабыз дейт го. Сага ким айтты оору деп? Жүр ооруйбуз деди го. Эме сен кийинки айда оорубайсыңбы? Неме? Сен нан сүйлөшөсүң атаң менен? Болобу, сүйлөшөйчү. Анда сүйлөш. Немеде? Семирип кеттим. Фитнеске барышым керек болуп атат дейсиң, макулбу? Акча сал. Жөн атай. Ишенбейт, аята бул фитнеске бар. Ишенбейт. Мен апарам. Немеде? Макулбу? Ошондой кылып фитнеске барам, семирип кеттим де. Балам, алейкум ассалам. Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы, Кудайга шүкүр. Өзүм чалып кабар алайын десе бир бала кабар албайт экенсиңер да. Жүрөм, Кудайга шүкүр. Балаң деле жакшы. Балаң жазбай тарткан сени, аппетитин айтпай эми. Бир күн кечке мен жегенмен бир отуруп урбадыбы мунун? Жакшы, балаң сонун. Болгону ушу балаңдын аппетити ачылып кетип, бир аз семирип кетти да. Фитнеске барам дейби, ошо фитнеске барам дейт. Жанагы күнү 2-3 күн үйдө көрүнбөсө, бул эмнеге үйдө көрүнбөйт десе, көрсө эшиктен батпай калып, сыртта жатып атыптыр балаң. Ушу эшикти алмаштырып койсомбу, 2 калгалуу эшик алсамбы деп атам. Кашайып пенсиям кечигип атат да. Ушу 5-6 тыйын салсаң кичине ушу эшикти алмаштырып алып туруп, балаң ушу үйгө алып кирип алат элем да. Мына балаң жанымда, сүйлөшөсүңбү? Сүйлөшүп кой. Уже айтпадыңызбы? Ассаламу алейкум. Бизнес кылыш керек болот. Бизнес эмес. Фитнес деп, фитнес мына фигура каптын, фитнеске. Фитнес кылыш керек экен. 10 миңге кылат экенбиз бит. Өзүңүз айтыңызчы, мен түшүнбөйт. Неме? Фитнеске барам дейт, анан кийин фитнеске апарып каттатып коелу. 5-10 миң салсаң. М-банкым ушул номерде. Макул. Мейли балам, жакшы тур. Сага ким акыл үйрөтүп атат? Тим эле туруп алып туруп. Акылдуу болосуң да, тим эле акыл үйрөтүп. Сен эмне айткан, дайындаган ишин?
баштойсоң болом мындай. Ой. Сен баштайсың, кайыр болсо. Мен баштаган жокмун да. Анан ким баштап атат анан? Өзүң Акыл айттыңыз болууга го. үйрөтүп, жетелеп келип эле бул сүйлөшпөгөндө. Ох. ата Неме? Күш. Не болду? айланай кыз, мен сизге эмне деп кеттим эле жумушка кетип атып. А эмне деп кеттиң эле? Ой, неберелериңизди урбаңыз деп кетпедим беле? Бирөө интернетке тартып чыгарып ийиптир. Элдин баары, комментарийдин баары жок ажиотаж эми. А мен урган жокмун буларды. Бийлеп атышат. Мен урган жокмун мен буларды тийгендер. Аябай катуу урган окшойсуз, мына өксүйт го. Кимиси өксүйт? Мына Шүтесиңер да анан кийин. Карап турду өзүңөр аманат кылып таштап кетесиңер. Анан карап турса, келип алып туруп дөөнүнө курдомат кылып баланы уруп атыпсыз деп кайра менин үстүнө түшөсүңөр. Мен балдарды артынан кубалап жүрөм жанатан бери огородто айланып. Эй, күнгө чыкпа, көлөкөдө ойна, башыңан күн ысык өтөт деп буларга жетпей кыйналып жүрсөм, келип алып мени күнөөсөйсүң. сизди ургата. СМС түшүп тур го эми банктан. А болду келип турат. Üşүтөсүңөр да. Ата, мен иште олтурган жеримен шеф алып кирди. Мо сен атаңбы деди. Мен атам десем балдарын ураттыр. Тез алып кел, камайбыз деди. Тез алып кел камайбыз. Şu тойгондо дагы силердин законуңардан, мыйзамыңардан тойдум эй. Качанга чейин ушу силердин мыйзамыңардан, ушу силердин эмне дейт экен деп коркуп жашайбыз я. Эми өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүз деле какыс кокус кылып мындай уруп тарбиялай албайбызбы я. Ата, бул жерде көп сүйлөштүн кереги жок. Өз эркиңиз менен барсаңыз барың, болбосо азыр спецгруппа чакырышым мүмкүн. Спецгруппа? Спецгруппа мына. Ильяс Иманалиев, Болсунбек Стакеев, Каныбек Разыков. Азыр мындай кылайлычы, мына сахнаны мындай тимеле шоу кылайлычы. Мындай кайра башынан чыгам, тимеле бир легендарный адамды тосуп алгандай, кыйкырып, бакырып, ызы кылып, эже сиз ордуңуздан туруп жолуктарды чечип ыргытып, мен бул жактан кайра башынан чыгам мындай. Шоу кылып бир спорт ордосун жарай. Ой, рахмат, болды. Ушуну сурандырбайлы кылып турсаңыздар болбойбу? Ар бир чыккан сайын. Өз негизи, урматтуу туугандар, мен ушул агаларымды ээрчип жүргөнүмө быйыл Кудайдын кулагы сүйүнсүн 14 жылдын жүзү толуптур. 14 жылдын ичинде биз кайсыл гана жактарга концерт коюп барбадык. Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга чейин кирген учурлар болду. Ушул 14 жылдын ичинде канча концерт болду, концерт бүтөрү менен элдин бар жогу патырап келет дагы, ушул агаларыбыз менен сүрөткө түшүп, мени эч ким карабайт. Анан өзүмчө ойлондум. Жүргөнүмө 14 жыл болгон болсо, мен негизи бул жашоодо эмнени кылып кыйраттым деген суроону өзүмө бердим дагы. Бир жума мурда жатып алып, буга чейинки ойногон интермедияларымды YouTube'дан, архивден жакшылап карасам, желмогуздар мага 14 жыл катындын ролун ойнотуштур. Мен бир да эркек болуп ойнобопмун. Ыңгайсыз болот экенсиң, кызыктай болот экенсиң. Анан айттым, агалар дедим, мына ушул гастролдук турда эгерде аял кишинин образы менен сахнага алып чыга турган болсоңор, мен чыкпаймын дедим. Кудайга шүгүр, мына эркек болуп чыгасың деп, эркек болуп алдыңыздарда костюмшум кийип турабыз мына алгачкы жолу. Ой, рахмат. Мен эркек экениме ушунча кол чабасыздарбы? Аябай сүйүндүрөсүздөр го кишини. Өз негизи бүгүнкү концертке өзгөчө апаларыбыз келиптир. Апаларыбыз жөнүндө айтпаса болбойт. Себеби аял киши жашоонун көркү. Аял заты бар жер ар дайым шанга бөлөнүп турат. Аял заты бар жер ар дайым майрамга бөлөнүп турат экен да. Аял заты бул дүйнөдө эң бактылуу калк сиздер экенсиздер.
Дүние жүзіндегі башқа улуттун апаларына қарағанда Кыргыздын апаларынын балдарына берген тарбиясы миллион есе, 1000 есе жакшы экен. Биздин апаларыбыз өзгөчө тарбия берет экен. Мисалы Япония деген мамлекетте баласын эрте менен эрте ойготуп мектепке жөнөтүү үчүн апасы баласы уктап жаткан комнатага кирет экен дагы, баласын жалаң гана жакшы сөздөрдү айтып ойготот экен. Кирип алып, садага болоюн балам, уйкуңду ача кой. Бүгүн мектепке барып сен бир нерсе үйрөнүп келсең, келечекте эл башкарасың, жер башкарасың, окумуштуу болосуң, патриот болосуң, президент болосуң деп бала уйкудан ойгонуп атканда эле автоматтык түрдө келечекте ким болорун аныктап коет экен алар. Биздин апаларыбыздыкы кандай? Биздики таптакыр бөлөкчө. Биздин апаларыбыз уктап аткан комнатаңа кирет дагы: "Эй, эшек, тур! Сасы уктап жата бересиңби? Saat 11 boldu. Enelüleri 2 toydu, atallar al, turdu atamazdı, muzdaq su kuyuram, tur! Mektepke jönö. Janagı bala uykudan oygongonda эле psikologiyası eşek boyunca kaldı da. Koy ушул апамдын сөзүн урушун укпайын деп, эптеп уйкусун ачып ойгонуп мектепке барып, случайно мектептен кечирээк келип калса, биздин апаларыбыз сарсана болуп, тосуп алгандын ордуна кайра какшык менен тосуп алат жанагы настроениясы жок келаткан баланы. Окуучулардын бар жогун үйүнө жеткирип коюп анан келатасыңбы? Кир үйгө. Сумкаларыңды чеч, кийимдериңди чеч. Тамактанабыз. Киресиң, сумкаларыңды чечесиң, кийимдериңди чечесиң, бир дасторкондун боюнда бир туугандарың менен үй бүлөң, атаң, апаң болуп, эми тамакка олтурган учурда айыл жергесинде өзүңүздөр жакшы билесиздер, дос деген нерсе бар. Ильяс, ойнайсың ба? Ильяс. Ошо мезгилде апам мени сразу тескери көзү менен карап, эшикке чык, эрлериң келди дейт эле да. Олтурган жерге неудобный болуп, мен өзү эркекминби киммин деп. Ыңгайсыз, аябай ыңгайсыз. Биздин апаларыбыз башкача тарбия берет, бөлөкчө тарбия берет. Менин апам жасанып атканда мен түшүнөт болчумун. Жаңы көйнөгүн кийип, каштарын боёп, ооздорун боёп атканда, же отурушка кетип атат, же тойго кетип атат деген сезим болот эле дагы. Жаш баласын, апа мен дагы барайынчы деп ээрчисең, кой айланайын балам. Сага ал жерге барганга болбойт. Ал жерге улуу кишилер келет. Сен кийинкисинде барасың деп айтып койсо болот, бирок айтпайт да биздин апаларыбыз. Мен дагы барайынчы десең, чак деп башына бир чаап. Анда сен бар, мен калайын деп. Бир жолу көчөгө чыгайын десе, атаң өкүңөр, бүгүн делен бага чармашып аласыңар. Барбайсың, олтур үйдө деп, настроенияңды түшүрүп коет, олтурасың. Башкача да биздин апаларыбыз, өтө башкача. Кичинекей боласың, досторуңдун, классташтарыңдын телефондорун, жаңы буюмдарын көрөсүң, келип эле апаң арызданасың, атаң айтсаң урушат. Апа, мага дагы жаңы телефон алып бериңизчи десең, макул балам, шартыбыз болгондо алып беребиз деп койсо болот. Бирок биздин апаларыбыз айтпайт да. Мени сат. Мени сат. Мени базарга апарып сатсаң канча калат экен? Сага жаңы телефон, атаңа жаңы катын деп кошуп жөн эле күнөөсү жок атаң. Бир эле учурда 2 кишинин проблемасын угуп отурасың ошол жерде. Каяктан бале айта койдум деп. Элементарный, апа, тишим ооруп атат десең, конфеттен көп жесең жакшы болуп кетет, конфетчи. Апа, тамагым ооруп атат десең, муздак суу ичип алайланайын, жакшы болуп кетет, муздак суу ичип ал. Бир нерсе жейин деп, апа, бычак каерде, же болбосо кашык каерде десең, менин чөнтөгүмдө дейт. Ушунчалык жейин барат да биздин апаларыбыз. Айрыкча менин апам нан жап аткан учурда, апамдын жапкан нанынын жыты укмуштай сезилчү да. Мен нан жейт турбаймбы деп сүйүнүп, апам нан жармаштырып аткан учурда, случайно байкабай аркасынан өтүп кете турган болсоң, кайсыл жерге чейин качып барба, сени тутуп алып келип, кайра аркасынан өткөрүп, өлүң отурайын, жылбай отур мына жерде. Нанды түшүрөсүң. Чаттан. Күндө көчөдөсүң, кандай эле бүгүн үйдөн чыкпай калдыгар? Болбосо өзү суюк жасап алган камырды. Жылбай отур. Баары бир жаш баласын, үмүт кыласың, ысык нан жейт турбаймбы деп, нан бышканын күтүп олтурсаң, нан бышкандан кийин апаң ысык нанды тандырдан жулуп, үзүп алып туруп, чоң чара табакка салып, үйгө алып кирип кетет.
Арқасынан нан жей турбайм деп кирип барып эле, апа мага дагы нан бериңизчи деп айтсаң, ме балам деп ысык нандын чекесинен сындырып, карма, аш болсун деп койсо болот, бирок дебейт да. Биринчи эски нанды жеп түгөткүлө, анан жаңысын жейсиңер. Эски нанды жеп түгөткүчө жаңынан эскирип кетет, кайра айланайын, Ушунчалык чейин барабыз да биздин апаларыбыз. Бирок кандай болгон учурда дагы жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган бейиш энелердин таманын астында дейт. Сиздер канча калкшыктап, канча башкача тарбия бербеңиздер, баары бир сиздер тарбиялаган балдар, сиздер тарбиялаган кыздар мыктылардын мыктысы болуп, дүйнөгө кыргыздын желегин көтөрүп чыгат. Бар болсун биздин апалар. Ильяс акеге окшогондордон баары окшойт салда. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Концертибиздин башында жигитке 70 өнөр аздык кылат деген сөз бар. Ошондун 67 өнөрдүн ээси деп Ильяс агабызды айтканбыз. Ошол 67 өнөрдү бирден көрө берели. Азыр алдыңыздарга сиздер көрө элексиздер. Мындай жашырынып жүргөн дагы таланттары бар. Мыкты талант Ильяс Иманалиев агабызды сахнага аккордеондун коштосунда чакырабыз. Ильяс Иманалиев. Келин болсоң кайненеңен калтак жей берген келин болот элең да. Көзүңгө кетпеген келин болот элең го. Мен бул малга чейин 5 жолу эрге тийип чыктым эле уже. Бара берейин. Бара берейин, эмне болмаган Болду. Şu alparçılarga жаман таң калам да. Ырчыларды чакырганда, кээ бир ырчыларды башкача чакырышат. Маданияттын мыкты кызматкери. Дагы эмне деп коет? Жанагы аттын кашкасындай таанымал жылдыз деп туруп чакырат. Жанагы жылдыз сахнага чыгат дагы же Бекболбиев агабыздын ырын ырдайт, же Гүлжүйүт Сатыбеков агайыбыздын ырын ырдап коюп кетип калат да. Маданияттын мыкты кызматкери наам нээси. Мен ойлойт элем да ушунчо наам алганга жараша жок дегенде өзү сөз жазып же болбосо жок дегенде оонуна кичине мээнет кылып анан наам алса жакшы болот дейм да. Мен эми рахмат. Мен эми атайын бул жака чыккандан эми мен эми ушуну айткандан өзүм ырларымды ырдап берейин деп сиздердин астыңыздарга атайын чыктым. Кабыл алып коюңуздар. Жаңы ырлар баары. А дегенде эле Айзирек деген ырыбыздан баштайбыз. Жо, эмне күлөсүңөр? Ошол бир эле Айзирек бар го. Гүлжүйүт Сатыбеков ырдап жүргөн Айзирек. Жо, туура эмес түшүнбөгүлө. Айзирек биринчи меники болгон. Чын Айзирек биринчи мен менен жүргөн да. Кийин эле Гүлжүйүт эке чыгып калып, Гүлжүйүт эке менен жүрүп кетпедиби? Анан Гүлжүйүт эке Айсанамга өтүп кеткенден кийин кайра Айзирек өзүнө калды. Ошол Айзирек деген ырымырда берем коюп кабыл алып коюңуздар. Айзирек
Рахмат. Өз негізі ырдасам жарашабы екен. Жөн эле мындай биринчи сынап көрөйүн дедим да, эми ырдаган мага жакшы жарашабы экен, жарашпайбы экен деп. Эмкиси чын эле өзүмүнкү. Аттанам турмуш жолуна, кош куржун түшүп моюнга, туулдуң калдың балеге, турмушуң эшек оюнда. Ак жамгыр жайт мөшөрлөп, мен бүгүн ырдайм өжөрлөп, жан дүйнөм калсын кубанып, жан шерик болчу өйдөнүп. Аппак кар жайт мөшөрлөп, мен бүгүн ырдайм өжөрлөп, жан дүйнөм калсын кубанып, жан шерик болчу өйдөнүп. Өнөрүм болуп эл үчүн, кызматын кылам күнү-түн. Ырларым менен жашаймын, тапканым менен ырыскын. Ак жамгыр жайт мөшөрлөп, мен бүгүн ырдайм өжөрлөп, жан дүйнөм калсын кубанып, жан шерик болчу өйдөнүп. Аппак кар жайт мөшөрлөп, мен бүгүн ырдайм өжөрлөп, жан дүйнөм калсын кубанып, жан шерик болчу өйдөнүп. Аппак кар жайт мөшөрлөп, жан шерик болчу өйдөнүп. Рахмат. Эл ичи өнөргө энчилеп болду экен. Эми бүгүнкү концертибизге дагы ушу байкап атсаңыздар, анча мынча жаңы таланттарды деле сиздерге бир көрсөтүп кетели деп алдыңыздарга чыгарып атабыз. Азыр дагы бир жигит келген экен. Мен эми ушул сахнага алып чыгып койсоңуз эле эмнени айтсаңыз ошону аткарып кете берем. Ырда десеңиз ырдап деле кете берем, сүйлө десеңиз сүйлөп деле кете берем деп бир жигит келип туруп алып эми бир аз кол чаап тосуп берип койсоңуз ошол жигиттин талантын көрүп коелу. Ой, молодец. Рахмат. Кулдугубуз бар. Рахмат. Эми шептин аялы, эми шептин баласы болгондон кийин кулду куруп кое бер да. Бишкектен деле үйлөнүп калат турсун болду балким. Тийишпей. Не кыласың? Кана айт. Мен деле ырдай алам Ырдайсың, мен ырдаганда ого сен неме кылып бер, чертип бер, мен деле ырдайм. Мен ойнойм. Мен эмнени ойносом ошону ырдап кете бересиң. Мен сен эрчи ырдап кете берем мен делечи. Ырдап кете бересиң. Мен деле ырдай алам. Кел. Шаңдуу, Шаңдуу эле кел. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Эмне токтоп калдың, ойнай бербейсиңби? Сен санаба. Мен санайм. Мен санабаймынбы? Жок, сен санабайсың, мен санайм. Ошентип айтып койсоң, Ильяс башында сен санаба десең, мен сени эричип санап кеткен турбаймынбы? Болду, дайыр, кетти. Мен санайм. Сен санабайсың. Болду, түшүндүм, кетти.
1, 2, 3, 4. Men sanamayım, sen sanaysın. Bilem ben sanaşımı. Ha? Sen aytpayсың акыры. Ha, men ırda debeysin balan yine. Men sanamayım desen. Ha, boldu. İlyas düşündürüp koysam dostum ikisine. Ha, men dayarım dostum, gel. Ha. Kana? 1, 2, 3, 4. Kettik. Kayaqa. Kayaqa? Жаңгырбаш mı bunlar ey? Men kettik деген мен ырда башта дегеним бул. İlyas, men ırday albayt ekem dostum. Men çınını aytsam Мен ырдай сага albayt. ойнай албайт экенмин, кой. İlyas İmanaliyevке kol çağып koyuңuzдар. Ой, рахмат. Мен ушу концерттин башталганына 2 саат болуптур. Эми чыктым сахнага. Чын, эми сиздер менен ушундай жакшынакай күндө жаркыраган маанайда көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтамын. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Рахмат ушул Ильяс досубуздун чыгармачылык концертине келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ушул негизи спорт сарайында концерт койгонду аябай жакшы көрөм да. Эмнеге дебейсиздерби? Спорт сарайына келген көрүүчүлөр мындай күлкүгө даяр болуп келесиздер, а? Мисалы үчүн бүгүн Ильястын концертине келип күлүп кетейин деп келдиңиздер да, караңыздарчы мындай. Биз чыкканда сиздер күлгөнгө даяр отурасыздар да, Караңыз, кудул нар жактан келаткан деле, кана, бол. Айт, бол, айт, мындай. Даярсыздар да? Айт болбосо өзүм айтып таштайм азыр дегендей болчу. Мен болгон окуяны айтып берейин. Март айында Ош шаарында өзүмүн эң алгачкы жеке концертимди койдум. Анан аябай жакшы болду, Кудайга шүгүр. 8 март күнү күндүзгү сеанстагы болуп, эшикке чыгып, эшикте ким калды экен көрөйүнчү деп чыктым да, эшикке. Бул 50 бой артисттин оорусу да булчу. Эшикке чыгабыз дагы мынтип карайбыз да, өзү ким калды экен, өзү бирөө жарым бар бекен, баштай берейлиби деп карайбыз дагы, анан ичкерге киребиз дагы, анан залды карайбыз. Залды каерден карайбыз, айтайынбы? О, жерде тешик бар да мына. Ошол жерден карайбыз, ошол жерден мындай чыпалактай тешик койгонбуз, ошол жерден карайбыз дагы, толуп калыптыр деп баштайбыз да. Анан Ошто Бабыр театрына концертин коюп атсам, кире бериште бир келин нейлеп отуруптур да. Анан бул нейлеп атат экен, места жетпей калдыбы же билетин жоготуп алдыбы деп акырын бардым дагы, жеңем нейлеп атасыз дедим. Не болду десем, Каныбек, сенин концертиңе менин күйөөм келиптир деди да. Дедиле, жакшы көңгө келсе десем, жок, ал өзү келбей, башка бир келин менен келиптир деди да. Дедиле, айттым мен, кызык экенсиз го дедим. Анда кирип дедим, эшик алып чыгып сүйлөшүп албайсызбы десем, жок Каныбек, мен азыр ал жерге кирсем, точно ызычы болот, сенден сураныч концертиңди баштабай туруп, айтып койсоң жакшы болот эле дедиле. Боптур дедим дагы, урматтуу мырзалар дедим. Кимдир бирөөңүздөрдүн келинчегиңиздер эшикте ыйлап отурат дедим. Силер башка бир келин менен келип концерт көрүп отурат экенсиңер. Мен светти 1 минутага өчүрөм дедим. Кимдин келинчеги болсо эшикке чыгып келсин дедим дагы, светти тарс өчүрдүм дагы, кайра тарс жандырсам, залда бир дерке калбай калыптыр. Ошосун арда бүгүн ар ким өз-өзүнүкү менен келдиби? Ошону сурап коеюнчу. Бүгүнкү концерттин рекламасын кайсыл жерден көрүп келдиңиздер өзү негизи? Кайсыл жактан угуп келдиңиздер рекламаны? Көргөндөр барбы? Бишкекке го? Мындай көп деле рекламанын кереги жок болуп калыптыр өзүчү. Каяктан көрүп келдиңиздер? Инстаграмдан, Фейсбуктан, көбүнчө ошол жактан болот да, WhatsApp'тан. Биз жанагы афиша ийилип кетебиз го, концерт болот деп. Ошол жактан да көрүп келгендер бар да афишадан, Биз сиздер келип окуйсуздар го, мына антип ийилип коебуз. Сиздер келип окуйсуздар дагы, ошону окугандан кийин жөн эле кетип калыңыздарчы. Сиздер келип окуйт экенсиздер дагы, Ильяс концерт коет турбайбы деп астынан кармап туруп дырт деп айырып коюп кетип калат экенсиздер. Афишанын үстү калып эле асты жок. Жана кичинекей рекламаларды алып келип чаптап коет экен, концерттин темасы кадимкидей өзгөрүп калат экен. Ишенмесеңиздер үчүн байкап көрсөңүздөр да, Ош базарга барып, Дордойго түшүп көрсөңүздөр да. Өткөндө Ошто Абдулда Иманкулов Айшатам концерт койду эле. Концерттин темасы кадимкидей өзгөрүп калыптыр. Мынтип жазылып турат. Абдулда Иманкуловдун кеңейтилген балкону менен квартира берилет дейт. Абдулда Айшатам концерт коюп атабы же квартира берип жүрөбү деп. Расул Маматкулов агабыздын афишасын көрдүм. Мынтип жазылып турат. Расул Маматкуловду тазалаганы 2 бала 3 кыз керек дейт.
Өзімün афишамды көрдім, ошточу, мынт жазып тұрады. Қанибек Разықов ижараға беріледі. Ильяс досымның афишасын көрдім, мына Ош базарда көрдім, болған оқиғаны айтып берейін, мына мынт жазып тұрады. Ильяс Иманалиев итке сөг алабыз дейді. Тынар Құрбаналиев әкемнің афишасын көрдім, мені точно түсіп тұр да, бір оқышылчы. Тынар әкеге мынт жазып тұрады. Тынар Құрбаналиев 3 жашар тұрпақ сатылады. Самара Каримованың афишасын көріп, вообще жығылып қалды, мынт жазып тұрады. Самара Каримова нақ сүз сатылады дейді. Жамбыл Қамчиев Айшатаның афишасы. Жамбыл Қамчиев жүн алауыз дейді. Еми бүгінгі Ильяс досымыздың концертін Инстаграмдан бы, Фейсбуктан бы, Ватсаптан бы, қайсыл жақтан болса дағы талантына тазим қылып келген сіздерге терең разышылық білдіреміз. Қош келіпсіздер дағы жала. Чоң рахмат, урматтуу бүгүнкү Дуарес спорттун жалпы биздин Ильяс досубуздун жалпы алтындай болгон коноктору. Дагы бир жолу кутмандуу кушак кечиңиздер менен. Ильяс Иманалиев деген ушул аксынын кулуну, аксынын күйөө баласы, 5 тапандын 1 тапаны, менин досум. Бүгүн эң сонун ушундай элге күлкү тартуулап бир керемет концерт берип аткан экен. Ар бир келген кадамыңыздарга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тойлор болсун. Эшигиңиздер жакшылыктарга ачылып, дасторконуңуздар тойлорго жайылсын. Ушул жерге Ильясты сыйлап келген ар бир инсанга жаратканым ырыс кызын кенен кылып, бактысын бүтүн кылып, үй бүлөсүнө ынтымак тынчтык берип, ден соолугун чың кылып, өмүрүн узук жана ишине ийгилик берип, жашоодогу эң кыйналып кылган ишиңер акча санамай болуп калсын. Чоң рахмат. Биз ушул канча жылдан бери Ильяс менен чогуу сахнада келатабыз. Булар деген менин устаттарым деп койсом болот. Рахман агайдын колуна менен бир канча жыл мурда келишкен жигиттер. Булардан кийин биз 5-6 жылдан кийин 5 авушка 5 кемпир болуп түптөлгөнбүз. Ошол 5 авушка 5 кемпирден Рахман агай көптөгөн кыздардын арасынан баягы бирөө турмушка чыкети, бирөө дагы бирдем ушундай болуп келип, жалгыз калган, бирок мени жалгызсыратпай, ар дайым жанымда жан шерик болуп жүрүшкөн, дайымда жалгыздыгымды билдирбей колдоп коштоп келишкен ушу 5 тапан куудулдар тобунун мен бир туугандарыма чоң ыраазычылык билдирем. Дагы да болсо ушуларга Кудайдан чыгармачылык, ийгилик жана ушундай албан жакшылыктарды Аллахым бере беришин каалайт элем. Баарыңыздарга чоң рахмат алтындарым. Ким да ким ушул жерде кандай ой тилек менен келген болсо, мисалы үчүн кандай ой тилек дегенде бизде жүрчү барып келели, тигилер концерт коёт турго, билет берген болчу барып коелучу, просто билет күйүп кетпесин деп кээ биркилер ушинтет экен да. Кээ-биркилер болсо жүр чын эле барып келеличи, концерт берип аттыр дейт экен. Анан концертке келип отурушуп алып да жөн отурушпай кээ-биркилер мынтет экен. Тиги өлө арбайып кеттир, аябай ооруп атса керек же кыйналып атса керек, аябай арыктап кеттир го. Тигинтип кеттир го дейт. Бирөө бир аз толуп чыкса, өлө толуп кеттир, тиги эмне болуп кетти экен, айланайын. Же стресс болуп кеткенби? Эсеби биз жалаң гана адамдардан ушундай бир негатив нерсени издеп калган экенбиз да. Бирок деген ишенесиздерби, арык таза фигура кармап аттыр дегиле. Эгерде семирип кетсе, жашоо жакшы экен, болтоюп калыптыр дегиле. Узун кийип алса сөлдүрөйт дейбиз, кыска кийип алса тыртаят дейбиз, чачын байлап алса тастаят дейбиз, жазып алса апсаят дейбиз. Азыр ушундай бир түшүнбөгөн заманда жашап келе жаткан убагыбыз. Бирок эмне болгон күндө дагы ар бир биздин мусулман бир туугандардын жүрөгүнө Аллахым тоодой ыйман берсин. Адамдардан жамандык эмес, жакшылык издегенди Аллахым насип кылсын. Арыксыңбы, семизсиңби, минезиң, аксыңбы, карасыңбы эсе эң жашоодогу ден соолук деген чоң байлыкты Аллахым бизден албаган болсун. Баарыбыздын ден соолугубуз чың болсун. Кийинки чыгарманы дагы мен Ильяс досумдун урматына, Ильястын ишине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, ушундай дагы бийиктерди багындыра берсин деп дагы бир чыгарма тартуулап берейин. Өлө көп кетти, мынантип. Жетет достор, болду. Сәл-пәл таластарга жакынбыз го, өпкөлөнүп монт калбайын. Анда эмесе кайрадан эле биз концертибизди улайбыз дагы сиздердин алдыңыздарга биздин аксылык мыкты инсандар, аксылык ырчы кыздар, аксылык ырчы жигиттер, Ильяс Иманалиевдин жалпы эже карындаш ага инилери сиздер үчүн жалпыбыз бир сонун чыгарма ырдап беребиз. Чын аксылыкмын дегендер тура калат болуш керек деп ойлойм да кой. Келиңиздер, сиздердин алдыңыздарда аксы таланттары. Аксылыкмын, мен ошол аксылыкмын.
сиздердин ушундай дүркүрөгөн кол чабыңыздар токтой элегинде биздин Аксынын кимине болгон аксылыкмын, мен ошол аксылыкмын деген чыгарманы тартуулап беребиз. Кабыл алып коюңуздар. Аксы таланттары. Буларды бекерден койгон жокпуз. Мени көп жерлерде көпчүлүгү башка жактыкты ойлошот экен. Ушул аксылык экенин билдирип коеюн деп. Түпкү жерим кайсы жерден сен оштон болосуңбу дегендер деле болуп атты. Эми чыгармачылык чөйрөдө өзүңүздөр көрүп атасыздар, анча мынча ырчылык жаатына деле басым жасап келип атам, сатира жаатына деле басым жасап келип атам да. Мындан бир канча жыл мурда Тынар экөөбүздүн концертинде сахнада чыгып алып туруп, бир таарыныч деген бир чыгарманы ырдадым эле да. YouTube'га кетип калган экен, айланайын, ушундай комментариялар келди мага. Мен ошол комментарий жөнүндө айтайын деп атам да. Бул бала эмне эле жашоосунда жакшылык көргөнбү, ажырашып кеткенби бул ырдырдаганына караганда, аял үй бүлөсү бар бекен деген ушундай комментариялар келиптир да. Өзү негизи ушу чыгармачыл инсандарды мындай интернеттен көргөнүңүздөрдө мындай чыгармачылыгына эмес, жеке жашоосуна жаман кызыгасыңар, байкайсыздарбы ошону өзүңүздөр, Мен жаңы чыгарма жаздым эле деп киргизип койсоң, аны тез эле өткөрүп берет, аны жеке жашоосу жөнүндө барактай баштайт го. Баланча менен түгүнчө чогурдап жүрөт эле, кийин экөө үйлөнүп алыптыр дейт го. Кайра окшошпой калган экен, ажырашып кеттир деп, кайра үйлөндүрүп, кайра ажыраштырып коесуңар го. Ошондуктан мен деле өзүм мындай, өзүм жөнүндө сиздерге комментарий айтпай эле, мен өзүм эле мындай айтайын деп чыктым.
Мен өзү негизи азыр билдиңиздер, Жалал Абад областынын Аксы районунун Коштоо айыл өкмөтүнүн Торг айылынан болом. Рахмат. 6 бир туугандын 5-симин. Анан мен көбүрөөк чыгармачылыкка басым жасап чыгармачылык чөйрөдө жүргөнүм үчүн мен шаарда көбүрөөк жашайм да. Шаарда жашаганым үчүн менин туугандарым шаардан үй алып шаарга көчүрүп койгон. Негизи өз жашоодо туугандардын ичинен шаарда жалгыз жашагандан жаман неудобный акыбалга алып келет экен да. Себеп дегенде айылда кимдин иши болсо бардыгы келип алып сенин үйүңдө жашайт турбайбы? Окууга тапшыра турган абитуриентиң дагы сенин үйүңдө жашап аткан. Окуудан айдалып кеткен студентиң дагы сенин үйүңдө жашап аткан. Больницага көрүнгөнү келген дагы сенин үйүңдө жашап аткан. Үй алайын дедим эле деп коюп туруп сенин үйүңдө жашап аткан. Россияга кете турган через сенин үйүң аркылуу кетет го. Кетип атканда ушундай абышайт этип кетет. Россиядан келгенде ушундай шоколаддарды жейбиз дейсиң. Кайра келгенде көрбөй калат го. Көрбөй каласың, билбей деле каласың го. Прямо эле аэропорттон эле кетип жүрөт го. Шоколад биякта калып кетип эле. Тынбай эле үйдө коноктосо берсең, кадимкидей коркуп калат экенсиң, Чын. Көчөдөн бирөө чоңураак сумка көтөрүп келип аткан болсо, кадимкидей жүрөгүм түшөт да, ушул менин үйүм эмес болду экен. Жана күнү классташтарым чалып калды. Досум ысыктын күнүндө бир классташтар чогулуп ысык көлгө барып эс алып келели деп атабыз дедилер. Жакшы болгон турбайбы? Качан барайлы деп атабыз эми. Айылдан качан келесиңер десем, эми айылдан прямо эле көлгө бара турган болсок чарчап калат экенбиз. Бишкекте бир күн эс алып туруп, анан кийин көлгө барабыз дедилер. Кадимгидей жүрөгүм түшүп калды. Менин үйүмө келип жашайсыңарбы? Десем, жок, ошону айтайын деп атам. Сенин үйүңдө эмес, ошо гостиница мейманкана сүйлөшүп кой, ошол жерге барып эс алып анан кетебиз дедилер. Сүйүнүп мейманканага бардым. Гостиница сүйлөшүп коеюн деп мейманканага барсам, жанагы мейманканада коноктоскондордун директорунун настроениясы жок экен. Эмне болду? Эмне настроенияңыз жок десем, көрүп атасың го, сода жок, клиент жок, настроения жок дейт. Мен айттым, мейманканаңардын атын өзгөрткүлө дедим. Кандай кылып өзгөртөбүз дедим. Мына достук мейманканасы деп жазып коюпсаңар болбойт бул дедим. Алып салгыла дедим. Алып салып туруп ордуна Ильяздын үйү деп жазып койсоңор дедим. Менин үйүмө келип аткандар бүт силердикине келет дедим. Силер да жыргап сода кылып каласыңар, мен деле жыргап жашап калам дедим. Негизи бура сүйлөгөн бир аз күлгөнгө жакшы деп коебуз. Айрыкча кыргыздарда айтылат эмеспи? Канча бут кирсе, ошончо кут кирет деп коет. Дагы бир рет тамашабызда кош көрүпсүздөр. Кош келипсиздер. Рахмат. 22 жыл болуптур ушул сахнада кызмат кылып жүргөнүмө, элдин кызматын кылып жүргөнүмө 22 жыл болуптур. Буга чейин ушул шаарда жер үйдө көрүнгөн квартирага көчүп жашап жүрөт элем. Быйыл буйруса сиздердин кудуретиңиздер менен сиздердин артыңыздардан куттуктап деле койсоңуздар болот. Дом алып домго көчүп өттүм туугандар. Рахмат. Бирок бул деле болбойт экен. Домдо жер үйдө жашап туруп домдо жашасаң жаман неудобный болот экенсиң да. Чын. Көчүп барган күнүбүз эле, биринчи эле көчүп барган күнүбүз эле касак келинчегим менен кетти го. Барып эле биринчи бутуңарга сыз өтпөсүн, биринчи төлбөзүндү салгыла, үстүнөн палас салып анан үстүнөн килемди салып койгула дейт. 5-чи этажда жашайбыз. Таң калып калдым, 5-чи этажга чейин сыз чыгып барган дейт. Жер үйдө жашап жүргөндө баарыбыз эле жер үйдө жашап жүргөнбүз. Жер үйдө жашап жүргөндө башкача, мындай кечинде жатарга келгенде бир эле варатан эле жаап коюп эле көңүл ток жатабыз го, Мал чыгып кетпесин, ашыкча мал кирип албасын деп эле варатан жабабыз, көңүл ток жатабыз го. Домдо андай эмес экен. Домдо жаба турган жерим жаман көп болот экен да. Эми жатайын десең эле балкон эшигин жаптым. Жаптым. Портчканы жаптым. Газды өчүрдүм. Ваннанын эшигин жаап койдум. Светин өчүрдүм. Суусун өчүрдүм. Главный эшикти жаптыңбы дейт. Главный эшик бул эми жана бронированный эшик деп коет экен, главный эшик. Аны култай турган жери жаман көп болот экен дейт. Өйдөгү култу култадым, астыңкысын култап койдум. Ортодосун 2 жолу бурадымбы дейт. Бурадым. Чын жерде өткөрүп койдум. Мен ал үйдө жашабай эле эшик култап эле жүрөм, Чын. Антип эшикти жаап жаткыныңча саат 5 болот. Эми уйкуга кетип атсаң саат 7 болот, будильник сайрайт.
Кайрда туруп алып кечинде кылган ишиң тетрисин кыласың го. Форточканы ачасың, балкон эшигин ачасың, газды күйгүзөсүң, сууну жагасың, ваннанын светин жагасың, балдарды ойготосуң, кийитесиң, жуунтасың, овкатын жегизип алып туруп мектепке жөнөтөсүң. Ушундай экен. Бир кассета кайра кайталана берет экен. Негизи муну мен айтып коеюн деген себеби бул дагы болсо алдыга карап жылуу жана өнүгүү деп ойлойм. Бардыгыбызга деле мына ушундай өнүгүүлөр, жылуулар жугуштуу боло берсин дейли. Чоң рахмат. Рахмат. Эптеп мынантип зордуктап атып сиздерди алып келип үйдө алып алдык. Эми Кудай кааласа дагы бир келип берсең машина алып алсак болду Келиңиздер, эми дагы бир жакшы чыгарма аткарып берейин. Жана айтып өтүп кеткендей эле Таарыныч деген бир жакшы чыгармам бар эле, ошол чыгарманы тартып коюм, каалап коюңуздар сиздер Ajayip koz baştala, jagımdуу сөздөр таштала, арага түшкөн арадам, түндүгүң буза башташа. Азгырма ачууланып, айтпагын көңүл калып, арасат күндөр баштала. Сенин көңүлүң калса, менин да көңүлүм муздаган. Бол деми токтот өзгөлөрдөн көрүп мени кызганган. Бар беле башыбызда ажырашып бөлөк жашаган. Айрылуу дүйнө болду бизге бул жалган. Асманым болуп караңгы, айрылып тарттым азабын. Теңирим кошконуң менен тарады сүйүү баяным. Ишенип жалгандарга, дос болдуң шайтандарга, иймелбес күндөр башталган. Сенин көңүлүң калса, менин да көңүлүм муздаган. Бол деми токтот өзгөлөрдөн көрүп мени кызганган. Бар беле башыбызда ажырашып бөлөк жашаган. Айрылуу дүйнө болду бизге бул жалган. Senin көңүлүң калса, менин да көңүлүм муздаган. Бол деми токтот өзгөлөрдөн көрүп мени кызганган. Бар беле башыбызда ажырашып бөлөк жашаган. Айрылуу дүйнө болду бизге бул жалган. Айрылуу дүйнө болду бизге бул жалган. Чоң рахмат. Ильяс Иманалиев. Көңіл бұрыңыздар, назар салыңыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар. Азыр биздин бул спорт ордосунда бой өтөт. Кыргызстандын намысын коргой турган, сиздерден дүркүрөгөн кол чабууларыңыздардын коштоосунда 5 жолу бойго чыгып, 6 жолу жеңилип калган Турсунбек Тураров.
Кайманаты Агилберс, Алеми Агилберстин атаандашы. Американын намысын коргойбуз деп атайын алыстан атартып, жер карытып, бул тарапка келип олтурат. Сиздердин кол жабаларыңыздар менен Америкалык мушкер Боке Бойден Трамп Обама! Олтургучтарды алып келгиле жигиттер. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I always show up. Мистер, готов, да? Биздин Америкадан келген мушкерибизге каршылаштыра турган, Кыргызстандын намысын коргой турган Кайманаты Агилберс. Мына жерде Агилберс каяка кетти, көрбөдүңөрбү? Агилберс! Агилберс! Ой, бас бер! Берака кел. Мындай болбойт да. Айтып койбойсуңар мага деле, айтып койбойсуңар. Эми уят да, жаш эле балага чоң эле кишини салып койгон уят да. Анын үстүнө атам айткан өзүңөн улууга кол көтөрбө деп. Урматтуу Турарбек мырза, сиз мындай контракт түзүп атканда макул мушташам деп айткансыз да. Жок, мушташам деп айткан, бирок мунун сүрөтү жок болчу жерде. 5-6 чакырдым го, кимдер эле жанагы айтсаң ошо өзүмө ылайыгын тандап алам азыр. Боке Бойден Трамп Обама. Ошо 5-6 чакырсам мен бирөөсүн тандап алам. Ошол 5-6 өзү эле. Өзү эле. О, чоң атасынын, чоң аталарынын аттарынан бери коюп алган да. Жок, эми сен ойло, бирок коркуп атат экен деп ойло. Мен мушташсам мушташ берем, кайткан жерим жок. Просто эртең эл сөз кыла турган болсо силер себепчи болосуңар да. Элден сарсана болбоңуз. Сарсана болбойт. Элден вообще ойлонбоңуз. Биз жооп беребиз. Сиз мушташсаңыз эле болду. Мушташ. Даярсыз. Так, даяр болгон болсоңуздар, урматтуу боксерлор, ортолукка келебиз. Так, мистер, ты готов? Сиз даярсыз. Белден ылдый, тебекей жок, калганын баарын кылсаңыздар болот. Демек, эки тарап даяр болгон болсо, 1, 2, 3, бой! Коя турсаң. Не болду? Сага оңой экен бул. Сурап койчу, бир мындай даярданып келиптирби, үйүндөгүлөр менен коштошуп дегендей. Айланайын. Эми өзүңүз жөнүндө оюңуз аябай бийик мушкер экенсиз да. Мен жаман түшүрөм азыр. Оозуна деле капасын салып алганмын, сурап кой биринчи бир. Мунун капасын не кыласыз, сиз мушташа бериңиз. Азыр жыгылса, жаман түшөт да, жыгылса, мындай тил тартып алышы мүмкүн да ошого. Сурап кой. Сиз мында вообще ойлонбоңуз. Ойлонбойм, а? Ойлонбоңуз. Мушташа. Сиз мушташка даярсызбы? Даяр. Даярсыз. Так, готов? 1, 2, 3, бой! Аркадан келме. Не болду? Мунунда бет барбы? Неге? Карабайсың мында, аркадан келип атпайбы, ушунча элдер карап турат. Эмне ойлойт анан? Аркадан келгенге болбойбу? Аркадан келбесби, алдыдан келсин эмне болсун? Мистер, энди cause I go know chongqing people, аркадан келгенге болбойт. Алдыдан. Айтып койдум болду. Келиңиз. Так, даярсыз. 1, 2, 3, кеттик. Сен каяка? Кеттик деп айттың го? Ой, мен мында экөөңү боюңарды баштап коюп, чекеге чыгып, судьялык кылып карап турбайынбы? Кеттик десең, мен о четиракка чыгып алып мушташат экенбиз деп атпаймынбы? Караңгыракабы? Жарык жерде кыйратпай атасыз, караңгыда кыйратасызбы? Мен өзү караңгыда жакшы мушташам да. Жөн эле мушташа бериңизчи, эрежени бузбайм. Жөн эле мушташам. Даярсыз? Тиги даярбы? Даяр. Жаман түшөт азыр. Бой! Болду, убакыт бүтүп калды. Болду, Азыр түшүп калганда жаман болот. убакыт бүтүп калды. Жаман болот, Кудай сактадың монучу. Кудай сактады. Урматтуу кыргыз мушкери, караңызчы. Атайын алыстан Америкадан келген биздин мушкерибиздин тренери бар экен. Секунданты бар экен. Кыргыздардын секунданты жок. Каякта? Бияка секундант менен келиш керекпи? Секундант менен келиш керек да. Айтып койбойсуңарбы, аэропорттон узат өзүң барып келе бересиң деп жөнөтүп жүргөн мени. Керек болсо кайра кайтканга деле билетим бар эле.
kuyup ketdi o'xshaydi ham. Qo'qisidan olib qoldi ham bu ham. Случайно эле чыгып. Случайно болуп калды деп. Случайно. Эми мындай бар бир эрежени бузбашыбыз керек да, бирөө секундантык кылып мындай духтан берип туруш керек мындай. Элдин арасынан болсо дагы мына ушул кыргыз боксеруна поддержка кылып, секундантык кыла тургандар барбы? Я. Özbek Kırgız havalarım bir dumandır. Kırgız Özbek birbirine canım verir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ayo, yakın sekundan bu. Şola durma. Yakınroq otur. Menga qara. Короче, men aytganni qilasan, eshitdingmi? Duxingga o'tirma. Yo'q, stolda o'tiraman. Eshitdingmi? Menga qara. Men aytganni qilgin. Ashingga tegdimi? Mushtim bilan sogin. Qirg'izning kuchi bor-ku, ashim bilan sogin. Ha, tumshug'iga bergin. Eshitdingmi? Qarabız aka, do'stlikni darozalab. Так, даяrsizlarmi? Dayarsizlar. Bizlar. Так, qirg'izmish kerak. Dayar, kelingizlar. Erejelerni tushungan bo'lsak, demak, boshladi. Boy. Жақшылау. Baş maylanğanı bilmeyli. 1 2 Aytol, bak beni. Nima boshing aylanmayaptimi? Ha? Suv ichasanmi? Ha? Yo'q da. Menga qaragin, tur o'rningdan. Nimaga uni aylanib yuribsan? Nimaga uni aylanyapsan? Bunday chig'ilganda go'lim qanday ekan deb bir aylanayin dedim de olis ekan. Uni aylanma. Tagiga kel. Tagiga kelib, berma. Ko'tarib chop. Ha? Eshitdingmi? Ha? Так, dayarsizlar. Mister. Boy. Ne oldu? Butumu gayrı aldı mı? Oğlan o butum kayrolgan bilip turam. Orada durak alıştık emez. Bana просто bu avat etmedi, bozdum. Kara bunu, çaprak başı. Namuslu ondan verme. Bunlar bu Altın alasın, altın. Altın alasın. altın. Ya karasam ben bu altın için öyle kalıp direkt ayağımın Mister. No. Nimaga uni tagida yotibsan? Ha? Men senga tagida yot dedimmi? Özüm aytdim-ku taginan var dedim. Taginan var mı? Hech nega javob berdi. Qarab turdim. Men senga borib tagida yotib ol demadim. Katta xolangni uyda yotgansiz yotibsan. O'sha tuyunimdan Tagiga kirib chop dedim. taginan bir. Ha? Ya qo'ysa, qarachi, bu jatqanni qarasang, o'l-o'la qolib tur oltin degani. Berdim men oltinni. Kallang bormi? Sen yutishing kerak. Qog'oz yutdim. Oltin kerak senga. Menga keragi yo'q oltinda. Nimaga oltin kerak emas? Tagi-tagida biz oltinning ustida yashaymiz. Bizda oltin to'lib turadi, naborot har kimga berib o'tamiz. Nima kerak unda sizlarga? Bizga kumush kerak. Kumush. Senga kerak emas bo'lsa, menga kerak, jigar. Menga bergin jigar. Ha? 8 oltin olib turib to'y bo'ldim-ku. Oltin kerak. Oltin kerak. Kerak. Tak. Oltin olib berish kerak. Ama biroq birovga yomon olib beraman. Xo'sh kelma. Dayarsizlarmi? Dayarsizlar. Mister. Xo'sh kelma. Так. Boy. Молодец.
Айттым ғой, біз өзімізге емес, біреуге яман алдырып сама. Аз керек эле. Урматтуу бойго катышкан айымдар жана мырзалар, күйөрмандар барыңыздар, назар салдыңыздар, көрдүңүздөр дегенде, ошентип Кыргызстандын намысын коргогон Турарбек Турсунов Америкадан келген атаандашын жеңип алып, алтынга ээ болду. Кол жаап коюңуздар. Звук. Алдыңарга чыгып мына биз акыркырды баштап турабыз. Өрүм кылып келген сиздерге ыраазылык салам сунабыз. Урмат кылып келген бул жерге улууларга тазим кылабыз. Бейпил болсун түнүңөр, кутман болсун күнүңөр. Сугун артып капалы, сым сайбасын жүзүңөр. Коштошпосок болобу, кол булгалап коелу. Анда месе ар дайым, аман эсен болобу. Сагынычты мизи таркады, капалыкты күлкү чайкады. Самап келген сапар карыды, садагалар бизда кайталы. Жоро жолдош эже карындаш, курдаштарга тазим айталы. Бейпил болсун түнүңөр, кутман болсун күнүңөр. Сугун артып капалы, сым сайбасын жүзүңөр. Коштошпосок болобу, кол булгалап коелу. Анда месе ар дайым, аман эсен болобу. Жандарга, мотурайган жап-жаш балдарга, өнөрлүүнү дайым баалаган, сый урматы бизге барларга. Жалшы тилек бүгүн бүт жаасын, жалпыңарга бизден миң таазим. Бейпил болсун түнүңөр, кутман болсун күнүңөр. Сугун артып капалы, сым сайбасын жүзүңөр. Коштошпосок болобу, кол булгалап коелу. Анда месе ар дайым, аман эсен болобу. Бейпил болсун түнүңөр, кутман болсун күнүңөр. Сугун артып капалы, сым сайбасын жүзүңөр. Коштошпосок болобу, кол булгалап коелу. Анда месе ар дайым, аман эсен болобу. Анда месе ар дайым, аман эсен болобу. Көңүл бурдуңуздар, назар салдыңыздар. Ушуну менен Ильяс Иманалиев агабыздын Кайф заман аттуу чоң программадагы өр күлкү тамашасы соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жакшы күндөрдө, жакшылыктардын үстүндө жолугушканча деп калабыз. Үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Келген кадамыңыздарга гүл чыксын. Görüşкенче.